Ассаламу алейкум, достор, ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына кече күнү тарыхта болбогон нерсе болду да. Кыргызстанга кумтордун 100% акциясы өттү бир туугандар. Бирок ошону көрө албай, кыргыздын саткындары, Кыргызстанда иштеп жаткан ушул агенттер, Кыргызстандын кызыкчылыгына түкүргөн акмактар ошону көрө албай, жана 24 KG деген акмак сайттын жазып чыкканын көрдүңөрбү? Кыргызстан Центерадагы акцияларын жоготту. То есть мындай банкротко учурады дегендей, мындай ушул биздин чоң ийгиликти бүгүнкү күнү жокко чыгарыш үчүн ушундай акмактык информацияны чыгарып бизди каралап жатат да. Каякта болдуңар эле? Ушул 30 жылдын ичинде, 28 жылдын ичинде каякта болдуңар эле силер? Кумторду Акаев сатып атканда, Кумторду Бакиев сатып атканда, Атамбаев сатып атканда, Кумтор үчүн Садыр Жапаровду түрмөгө отургузуп, ошол жерде кыйнап, ошол жерде тепкилеп жатканда каякта элеңер силер? 67% Кумтордун акциясы Кыргызстандын колунда болгондо, ошону Центаранын 26% акциясына биздин акмактар алмашып, фикция болгон Камека ойлоп тапкан воздуктан Центара Gold Company деген компанияга биздин акциялар өтүп кеткенде силер каякта элеңер? Жооп бергилечи ошого. Бир туугандар, Центера деген компания бул Камека деген компанияга тандык. Бул ошол компания Камека сатып жиберди десе дагы, ошонун дочерний компанияларына өзүнө өзү саткан. Өзүн мындай чет жака чыгарып коюш үчүн келе жаткан афералардан өзүнүн мындай алыстатыш үчүн. Эмне дегенде, Камека деген компания бул абдан чоң корпорация. Бул бүгүнкү күнү уран менен иштейт бир туугандар. Бул өзүнүн каралап калбаш үчүн келе жаткан коррупциялардан, кыла турган коррупциялардан ошол убактагы. Бул өзүнүн мындай чет жака чыгып туруп, мен акцияларымды ушул компанияларга саттым деп туруп, өзүнүн дочерний компанияларын эле сатып салган. Ойлосоңор, Центаранын эң чоң прибыль алып келген компаниясы бул Кумтор болгон. 90%, 99% деп коелу. Кумтор алып келип атат көп акчанын бардыгын. Кыргызстанга 67% акциясы Кумтордук болуп турганда, биз болсо 23%ге, 26%га алмаштырып алганбыз. Элестетип койгула, алмаштырып алганбыз. Алданып калганбыз. Саткынчылык болуп кеткен. Биздин президент, депутаттар, ошол эле Равшан Жээнбеков кол койгон ошол соглашенияга. Ойлонуп көргүлө бир туугандар. Кыргызстан сатылып кеткен ошентип. Бирок бүгүнкү күнү Садыр Жапаров тарыхта болбогон нерсени Кыргызстанга Кумтордун 100%-ын кайтарып атканда, силер болсо бул адамды каралап жатасыңар. Садыр Жапаров өз убагында ушул нерсе үчүн түрмөгө отуруп чыккан. Ушул нерсе үчүн Атамбаевдин акмактардан таяк жеп чыккан түрмөдө. Жакшылап ойлонуп көргүлө бир туугандар. Силер болсо каралап жатасыңар да. Кимдин колуна өттү? Эмне өттү? Кыргызстандын колуна өттү. 100% бүгүн. Кече күнү кимдин колунда эле? 12 миллиард. Кумтордон 12 миллиард доллар чыккан. Ошол 12 миллиард доллардын 11 миллиарды Канадага кеткен бир туугандар. Кыргызстанга 1 миллиард калса калды, калбаса жок. Кыргызстанды тоноп кеткен бул акмактар. Ушул батыштан келген компания Кыргызстанды тоноп тытып кеткен. Алтындан тышкары канча тонна күмүш чыккан, канча тонна адан тышкары дагы пайдалуу заттар чыккан. Анын бардыгын вникасы
самолетқа салып туруп жүктөп Канадага чыгарып кетишкен. Биздин депутаттардын, биздин Атайынбаевке окшош, Бакиевке, Акаевке окшош президенттерин оздорун доллар менен тыгып туруп, чет жакка чыгарып туруп, өздөрүнүн кылыктарын кылып жүргөн булар. Каякта эле ошолор? Каякта эле ошол СМИлер ошол убакта? Садыр Жапаров ушул нерсе үчүн түрмөгө отуруп чыккан, бир туугандар. Кыргызстанга кумтор өтсүн, Кыргызстандын келечегин ойлоп, Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлоп Садыр Жапаров түрмөгө отуруп чыккан. Силер болсо аны зектеп бүгүнкү күнү жанагы батыш акмактардын, НПО саткындардын чыгарган клишелерине мындай колдонуп жатасыңар да. Бүгүн Кыргызстанга кумтордун 100% өттү. Буну бир дагы президент кылган эмес. Мен Жапаров идеальный адам деген жокмун. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Бирок акты ак, караны кара деш керек да, бир туугандар. Мен аны периште деген жокмун. Бирок мына бүгүн Кыргызстанга өтүп атат. Кыргызстандын келечеги, мына Кыргызстан бүгүн өзгөрүп атат. Тарыхта болбогон нерсе, Кыргызстан өзүнүн бюджетинен акчасына бүгүнкү күнү армиясына, аскерине вооружение алып атат. Курал жарак алып атат. Дүйнө жүзүндө 5 эле мамлекетте болгон байрактарды түрктөрдөн сатып алып атабыз. Тажиктер титиреп отурат, аккаунттарына кирип окуп көргүлөчү. Кыргыздар байрактарды колдонсо, тажиктер өлдү деп, тажиктер өздөрү жазып атат. Ойлонуп көргүлөчү, бүгүн эмне, кандай өзгөрүш болду? Тарыхта болбогон нерселер болуп атат, бир туугандар. Тарыхта болбогон нерселер болуп атат. Аллага шүгүр дегилечи, Аллага шүгүр дегилечи. Жөн эле адамды каралаш керекпи? Караны кара, акты ак деш керек да, бир туугандар. Центаранын 100% бул бизге кереги жок, ал 1000% болсо да кереги жок. Эмне дегенде бул компания фейковый компания. Бул компанияны Камека ойлоп тапкан. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол эле 92-жылы келген эле, 90-жылдары келген канадалык акмактар ошолор эле башкарып турган. Бул фейковый компания. Центара деген, бизге Центаранын 26% эмне кереги бар? Кумторго 100% өтүп атса, Центаранын акчасы эмне кереги бар бизге? Биздин максат эмне эле? Кумтор Кыргызстанга өтсүн деп. Же биздин максат Центара Кыргызстанга өтсүн деген максат беле? Центара бул инструмент, Кыргызстанды тонош үчүн инструмент болчу, бир туугандар. Ошону билип алгыла. Ошол компанияны, Камека деген компания ойлоп тапкан, бул фейковый компания. Кыргызстанды тонош үчүн ойлоп табылган компания бул.